Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчилиги сый кече өткөрдү. Сый кече Анкарадагы бир отелдин чоң залында болуп, Түркиянын мамлекеттик жетекчилигинен министрлер, кеңешчилер, эл өкүлдөрү, Түркиядагы башка өлкөлөрдүн элчилери жана дипломаттары, жарандык коомдук уюмдардын өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабында иштеп окуп жүрүшкөн мекендештер жана медиа кызматкерлери катышты. Сый кечеге Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев, элчинин жубайы Айнура Омокеева жана элчилик кызматкерлери толук түрдө кожоюндук кылышты. Айнура айымдын кыргыздын улуттук кийимин, элечегин кийип турушу келген конокторду суктандырбай койгон жок. Министрлер менен катар дипломаттардын бардыгы суктануу менен карап сурап жатышты. Элчи Өмүралиев сый кеченин ачылышында Кыргызстан менен Түркиянын карым-катнаштарына токтолуп, Кыргызстан, кыргыз эли, үрп-адаты, каада-салты тууралуу кеңири маалымат берди. Бул күн өлкөбүздүн эң башкы майрамы болуу менен элибиздин күчтүүлүгүн, кайраттуулугун жана туруктуулугун билдирет. Эркиндик бул биздин ата-бабаларыбыздын каны менен кошого айланып, жаны менен бирге жашап, муундан муунга жеткен улуу дөөлөт. Кыргыз эли 2000 жылдан ашык тарых жолунда, анын ичинде байыркы кыргыз каганатын доорунда эбегейсиз кыйынчылыктарга туруштук берип, ар дайым бирдиктүү эл болууну, көз карандыз жана бакубат өлкө курууну максат кылып келген. 31 август биз үчүн бир гана тарыхый күн эмес. Бул ата-бабалардын кылымдар бою төгүлгөн каны, жана энелердин 100 жылдар бою тамган көз жашы менен келген мурас, ошондой эле бир канча муундардын тынбаган күрөшүнүн натыйжасы. Өткөн 28 жыл ичинде биздин мамлекет бир топ сыноолордон өттү. Эгемендүү өлкө болушубуз менен мамлекетти бекемдөө үчүн фундаменталдык реформалар жүргүздү. Мурунку совет өлкөлөрүнүн арасында биринчиден болуп биз өзүбүздүн улуттук валютаны кабыл алдык. Биз дүйнөлүк соода уюмуна биринчи болуп кирдик. Ошондой эле жеке менчик жерди берүү боюнча дагы биздин мамлекет биринчилерден болуп киргизип, күч аракеттерибизди демократиялык мамлекет жана базар экономикасына куруу үчүн жумшадык. Аталган реформалардын негизги натыйжалары катары өлкөбүздүн активдүү жана күчтүү жарандык коомду, либералдуу конкреттүү саясий системасын жана либералдуу экономиканы белгилесек болот. Учурда Кыргызстанда салыктардын көлөмү Борбор Азия өлкөлөрүнүн эң төмөн деп муну биз айта алабыз. Бул жетишкендиктер мындан ары адилеттүү жана бакубат өлкө курууда бекем фундамент болуп берерине ишенебиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, эгемендүү болгондон баштап Боордош Туркия Кыргызстанга өзүнүн колдоосун көрсөтүп келет. Мен айта кетчү нерсе, Туркия мамлекети биринчи болуп Кыргызстандын эгемендүүлүгүн тааныган өлкө бул Туркия мамлекети. Биздин тилибиз, биздин динибиз бир. Türk bordoşlar aytқандай,
Batır Manas başımızda durup barımız biz bir bozuydan çıkkamız, bir çatırdan çıkkamız diye. Kırgız jana Türk ellerinin boğurdoşluk, tarihi jana ruhani tereң baylanışları uçurdagı köp taraplı Kırgız-Türk mamillerin paydalı sanalar. Uçurda sayısi, parlamentlik, ekonomikalık jana madani humanitarlık baylanışları zeң büyük strategiyalık dengelde jana bu rasmi türde 2018 yılı Kırgızistan prezidenti Jeenbekov Mırza'nın Türkiye jana Türkiye Respublikası prezidenti Erdoğan Mırza'nın Kırgızistan'da özara rasmi saparları olup öttü. Oşol menen birge Kırgız-Türk mamleketlik kızmataşında dagı jemişli özara hareketler bolup жатат. Atalgan rasmi saparların altında ekonomika, investisiya, ayıl çarma, asker, bilim, salamatlıkты сактоо, sport, migrasiya tarmaklarında bir kança gelişimlerge kol koyuldu. Uçurda bu gelişimler öz jıyıntыгын berip işke aşırılıp жатат. Kırgız-Türk ekonomikalık baylanışlarını eske alsak, 2018 yılı bizden soğuda jügürtübüz $400 milyon tüzdü. Bu bölüm sözsüz türde bizden strategiyalık dengelge жооп бере албайт. Ошондуктан учурда тараптар соода экономикалык байланыштарды бекемдөө жолунда. Мунун арасында биздин Кыргыз-Түрк өкмөттөр арасындагы экономикалык комиссиянын туруму жакын арада өткөрүлөт деп биз ишенебиз. Ошондой эле быйыл 3000 жылдан ашык тарыхы бар биздин эң байыркы, эң биздин кооз, биздин мамлекетте экинчи борбор деп аталган биздин Ош шаарыбыз Türk dünyasının madani borbor olup jariyalangан. 19-21 aprellerde bu iş-şaralardan rasmi açılışı olma. Bu yılın ayında, dekabr ayında buyursa, ana biz özümüzdün başka kardeşlerine ötkörüp berебиз. Kırgız Respublikası'nın demirgesi bilen 14 yıldan tartıp bütkü dünyölük göçmenler oyunu ötkörülüp gelir. Bu göçmenler oyunu 3 yolu ötüp, buna ki biz Türkiye mamleketinde bu oyunlar 2020 yılı ötkörülüp buyursa. Hazır uçurda Kırgız-Türk mamleketinin siyasi gün tartibinde Türkiye Respublikası'nın prezidenti Erdoğan Mırza'nın çakırısı boyunca bu yılın eteğinde 5. strategiyalık жогорку деңгээлдеги биздин кеңеш өтөт. Buyursa ошондо биздин президентибиz Сооронбай Жээнбеков мырза келүүсү пландаштырып турат. Кымбаттуу достор, сөзүмдүн аягында ушул салтанаттуу иш-чарага катышкандарыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ушул чарага иш-чаранын ушул өтүшүнө көмөк көрсөткөн биздин ушул кечеде биздин да бул жерде чоң кыргыз диаспорасы бар. Анкара, Стамбулдан, Вандан баштап, бул жерде Чулуктан баары келишти. Бул биздин тууган кардашдарыбыздарга, досторубузга, бир туугандарыбызга чоң алкышымды билдирем. Эми сөзүмдүн аягында биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүү күнү кут болсун. Биздин Кыргызстан жашай берсин, гүлдөй берсин. Биздин эки Türk Kırgız elinin dostluğu güçeye versin. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 28. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bu etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Сый кечеге Түркия Республикасынын Жаштар жана спорт министри Мехмет Мухаррем Касапов катышып, элчи менен уда куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүн эң алгачкылардан болуп тааныган өлкө Түркия болгонун эске салып, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн Түркиянын ар тараптуу салым кошууга даяр экендигин билдирди. Asırlar boyu muhafaza ede gelmişlerdir. Kırgızistan'ın göçebe oyunlarının dördüncüsünün ülkemize devretmesi, ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesidir. Göçebe oyunları Kırgızistan'da olduğu gibi ortak değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere devredilmesi adına da ciddi bir öneme haizdir. Bu vesileyle Kırgız dostlarımızı bu önemli, bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm
değerli konuklarımıza saygılarımı sunuyorum. Türk-Kırgız dostluğunun ilelebet devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Bakanım. Teşekkürler efendim. Сый кечеге келген коноктор элчини эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, кыргыздын беш бармагы менен катар боорсок, манты сыяктуу тамактарынан даам сызып жатышты. Ал эми залда кыргыздын улуттук аспаптары чертилген музыка жаңырып жана чоң экранда Кыргызстан тууралуу слайд көрсөтүлүп турду. Урматтуу элчи, мына бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арнап атайын сый кече өткөрүп жатасыз. Ушул жерге абдан көп кишилер келди. Кандай маанайдасыз, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул эгемендик күнүндө бир гана маанай болуш керек. Бул эң чоң, биз бул үчүн эң тарыхый, бул эң маанилүү күн, ошон үчүн маанай жакшы. Ана мындай маанайды эле мындай көңүлдүү болгон менен себеби биз эми Түркияда ошо өзүбүздүн боордош элибизде, жерибизде ошо эки элдин ортосунда дагы бир достуктун бир белгиси деп ойлойм. Ошон үчүн биз көп жылдардан бери мындай майрамдарды өткөрбөй калыптырбыз, бирок бул дагы бир ошол белгилеп кетчү окуя болду. Ошон үчүн биз эң жакшы маанайда мына конокторубуз баары министрлер, депутаттар, достук группа, бардык достор келип кетти. Biz ошонун баары каалоолору, тилектери биздин кыргыз жергесине элибизге жеткиребиз буюрса. Канча дипломатиялык миссиядан коноктор келишти? Эми мен санаган жок, мен эми болгон баардык эле дипломатик миссиянын жетекчилери жок болсо бул жерде алардын өкүлдөрү келди. Бул жерде дипломатик миссиянын өкүлдөрү туура суроо, анан бул жерде ар бир министрлик, ар бир мына тетиги Изниктен бери, Изниктин мэри келди. Вандан бери биздин кыргыз туугандар келди, Стамбулдагы кыргыз туугандар, Измирден, Анталиядан, кыскасы Стамбулдан бардыгынан келип, мына Чубук бу жакын жердеги биздин кыргыз жарандар, кыргыз диаспорасы келип кетти. Бул жерде такай жашап иштеп жүргөн, убактылуу келгендер, ушунун баары келип кетти. Анан эми көчөкүн айтып өткөндөгөр Итим Үзгүт менен Чубукта жана маданий фестиваль болгондо дагы көбүрөөк келмек эле. Эми кыскасы биз чакырган коноктордун санынан дагы көп келди. Анда кыргыз элибизге эгемендик күнүнө карата арноо тилегиңизди айта кетсеңиз. Менин бир эле тилегим бар. Ушу биздин кыргыз элибизге эгемендүүлүктү мен жана өзүм сүйлөгөн сөзүмдө айтып өткөндөй ушунча тетиги 2000 жылдан ашык тарыхы бар, кыйналып, канча көз жаштар энелер жана мен айткандай канча ата бабаларыбыздын кандары менен келип ушул орногон эгемендүүлүгүбүздү ушуну биз кармап калышыбыз керек. Biz ошон үчүн ынтымактуу, анан бирдикте болсок, бизде буюрса баары болот.